Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жетекчилиги сот органдарынын маалыматтык системаларынын учурдагы абалына талдоо жүргүзүп, керектүү жабдуулардын тизмесин аныктай турган Кытай Эл Республикасынын эксперттер тобу менен жолугушту. Для нас вопрос цифровизации судебной системы имеет. Биз үчүн сот системасын санариптештирүү маселеси чоң мааниге ээ. Анткени азыркы учурда зарыл инфраструктураны түзүү жана сот адилеттиги тутумубуздун ачыктыгын, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган маалыматтык системаларды иштеп чыгуу боюнча активдүү иштер жүрүп жатат. Биз Кытай Эл Республикасынын Жогорку элдик сотуна Кыргызстандын сот системасына техникалык колдоо көрсөтүүгө даяр экендиги үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бел болгондо Кытай санариптештирүүдө жогорку натыйжаларга жетишти. Бул сот инфраструктурасындагы заманбап санариптик чечимдерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү жаатындагы акыркы жетишкендиктердин үлгүсү болуп саналат. Айта кетүүчү нерсе, бул жыйынтыктар биздин чыныгы суктануубузду жаратат. Ошондуктан Кыргызстандын сот системасын санариптик трансформациялоодо Кытай тараптын колдоосу жана көмөгү аркылуу биз сапаттуу санариптик форматка жана электрондук сот өндүрүшүнө өтүүгө жетише аларыбызга терең ишеним билдиребиз, деди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков. Поэтому выражаем искреннюю надежду. Белги кетсек, 2023 жылдын октябрында Замирбек Базарбеков башында турган кыргыз делегациясы Кытай Эл Республикасынын Жогорку элдик соту тарабынан уюштурулган Деңиз жибек жолу аттуу соттук кызматташтык боюнча эл аралык форумга катышууга чакырылган. Иш сапардын алкагында Кытай Эл Республикасынын Жогорку элдик сотунун төрагасы Чжан Сюн менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүлүп, анын жүрүшүндө санариптик трансформациялоо маселелеринде Кыргыз Республикасынын сот тутумун колдоо жөнүндө макулдашылган. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы тарабынан сот тутумун санариптик трансформациялоо, анын ичинде ички бизнес процесстерди оптималдаштыруу, кызматтарды жана сервистерди көрсөтүү үчүн санариптик форматка толук өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул максатка жетүү үчүн санариптик демилгелерди стратегиялык башкаруу жана координациялоо менен алектенген санариптик өнүгүү боюнча стратегиялык топ түзүлгөн. Коопсуз жана туруктуу санариптик инфраструктураны түзүү реформаларды ийгиликтүү ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн негизги милдет болуп саналат.